Андай көзгө жагымдуу рахат, бактылуулук көпөлөктүн кос сулуу көпөлөктөрдүн аркасынан чуркап. Ал көпөлөктөр ошондой эле сулуу кос гүлдөргө конот. Жашообузду даамын таттуу кылган бал, асел, кандай сонун рахат. Аны ап келген арылар дагы ошол кос сулуу сонун гүлдөргө отурат. Адамзат дагы биз жакшы көрөбүз. Өзгөчө кыздар гүлдү жакшы көргөндөр. 1000 сомдон 1000 долларга чейин букеттерди алып алып, мен бактылуумун дейсиңер. Жок, ал бактылуулук эмес. Далил. Ал букет 3 күн 1 жуманын ичинде өлөт. Эмне силер бактыңарда өлсүн дейсиңерби? Жок, бул внимание күйөм, андай вниманияны толтура башка ысырап болгон жерге кылсак болот. Дагы жакшы көрсөңөр, анда далил өстүргүлө өзүңөр. Мээнет кылыш керек. Дагы да айтайын, ысырапкорчулукту Аллах жек көрөт. Аллах турмак, адамдар, көргөндөр жек көрүп атат. Көстөрү тийип атат, суу кирип атат, каргап да жатат. Туугандар, анан эмне жашоом болбой калды, ишим жүрбөй калды дебегиле. Келгиле, гүлдү өзүбүз өстүрүп, күнүгө кубанып, сүйүнүп, бактылуу кылып, өзүбүзгө бакытты жана көпөлөктөй кылып, арыдай кылып учуруп келели. Бактылуу болгула. Ассаламу алейкум.